Азыр болсо бизде конок бар. Ал ким деп турсаңыз, таланттуу, креативдүү жана жон гана Кыргыздын эң мыкты инсандарынын ырчыларынын бири Сезбек Исканалиев. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Алейкум салам, кандайсыздар? Жакшылар, кайрадан ушу сиздердин куттуу студияда эртең менен алиге алышып, баарлашып, элге чыга турабыз. Баарыңыздарга ысык салам. Кудай кут кылсын. Мындай суроо бергим келип атат сизгечи. Будан туура 10 жыл мурун ушу Селкиге деген чыгармаңыз бүткөн да. Ошол тууралуу сүйлөшөлү деп чакырдым. Ошо клипин тартканга 10 жыл болду. Толук 10 жыл болду. Бүгүн өзгөчө. Себеби деген ушул күнү тартып бүтүп клипти. Анан 8-inde бет-ачар аземин кылганбыз да. Анан булар эң башкысы ушу ошондо кино ошо клипке тартылган баягы инсандардын баарындай жылдызы жанды десем жаңылышпайм. Ошол ыр менен. Мисалы ошол эле өзүм биринчи эле алганда ошону тарткан Айбек Дайырбеков жигит режиссер. Ошол эле учурда Камчы Сарыбаев жана аккордеон ойноп ошондо алгачкы клиптердин бири. Анан Замир Илипов деген ошо дизайнер мен эң жакын досум. Тынчтык Кожобековдуку себеби ал мага аябай жардам берген да ошол клип биринчи неме өткөн. Анан мен ошол аркылуу кино тасмага да ошо клиптин аркылуу кино тасмага дагы Эрис Абжапаров баягы көрүп жүзүмдү анан чакырганда Боз салкынга дагы быйыл 10 жыл болот. Боз салкынга дагы куттуктайбыз. Аябай жакшы. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мына 10 жылдан бери. Баса ошондогу сулуу кыз Назгүлдүн дагы ошондо бир 2-3 сыйлык алган да. Ошондой бир сулуулар тармагынан өзүнүн баягы өзүнүн тармагынан эң сулуу деп жаңы эле сүйлөшүп отурдук эле. Ошол кыз кандай жүрөт? Азыркы күндө эле сүйлөшүп турасызбы? Азыр той топурда көрүшүп калабыз. 2-3 баласы бар. Үй-бүлө куруп мындай жакшы да. Аябай жакшы клип болгондо баягы солдаттар кетип барат эле бардыгы ошол кызды карай беришет го. Машина айдап бараткандар деле карай берет. Ошол идея кимге таандык эле? Режиссер Айбек Дайырбековго таандык болчу. Себеби ошо Селки деп Селки чындыгында мындай аруу, таза, баягы мындай сулуу, ошол сезимди неме кылат, козгогон бир сулуу Селки кыз болчу. Эң сонун. Ал эми жакында гана биз сиздин Аруу кызым аттуу клипиңизди көрдүк. Абдан сонун, мыкты деңгээлде тартылган экен. Бул клипти канча убакыттын ичинде тартып өттүңүз? Идеясы кимге таандык дегендей? Буга 20 жыл болду. Азыркы учурда ошо 1 жыл да боло элек, 3-4 айдын эле жүзү болду. Себеби ал ырдын идеясы негизи эле ойлоп тапкан ошо Симар Продакшндагы Арсен Мендибаевга таандык. Мен азыркы учурдагы продюсерим, чогуу иштешип аткан агам, жакшы коллегам десем жаңылышпайм. Анан азыркы учурда дагы бир экинчи проектибиз болуп, Комузчу кыз деген ырга дагы клип тартып, азыркы учурда элге таралып, бир эл оозунан, элдин жүрөгүнөн түнөк таап атат десем жаңылышпайм. Бизге ала келдиңизби? Буюрса азыр мен Селки деген ырды дагы келип турат, 10 жыл буюрса Комузчу кызды дагы элге жакшылап, элге сиңип, жүрөгүнөн түнөк тапкандан сөзсүз сиздердин тапырып. Туура. Билесизби, көпчүлүк азыр Кыргызстандагы кыргыз эстрадасынын ырчылары чет мамлекетке барып, эл аралык сынактарда өзүнүн талантын казалап келишет. Сизде дагы бул жаатында кандайдыр бир пландар барбы? Мен ырчы катары эмес, мен ошо кино тармагы катары ошо Кыргызстандын желегин желбиретип, ошо ийгиликке жетип, ошонун көтөрүп, мына биз момундай ийгилик жасадык дегенге чоң ниетим бар. Эми ал буюрса убакыт көрсөтөт, убакыт арзылайт. Анан алындагы буюрса ошо силердин куттуу студиядан кубанып, бапырап сүйүнүп калган учурда келет болуш керек. Мен жакшы тилек кылып коелу эң башкысы. Ооба, ниет кылып коелу, ниеттин баарын берет го жараткан. Мындай суроо бергим келип атат. Кино тармагын эмне кылдыңыз? Кинода тартып жүрдүңүз эле. Кино тармагына дагы 10 жыл болот. Негизи эле быйыл мен үчүн аябай даталуу жыл. 10 жыл экен да. Негизи эле өзүмдүн чыгармачылыгымда, жеке жашоомдо дагы аябай даталуу жыл да. Ошон үчүн биз быйылкы жылда бир жакшы пландар бар. Ошол эле мына чыгармачылыгымда ырдап чыкканыма 15 жыл болот. Кино тармагыма 10 жыл болот. Мектепти бүткөнгө 20 жыл болот. Үй-бүлөлүк баягы келинчек менен баш кошконыма 10 жыл болот. Анан 10 деген сан сизде бүгүн ушундай курчап калган. 10-15. Анан эң башкысы ошо дагы мүчөл жашымда быйыл ошол мындай аябай даталуу жыл мен үчүн. Жакшы экен. Анан эле ошол Селки деген чыгармаңызга кайрылып келели. Бүгүн туулган күнү болуп атпайбы дагычы. 10го чыгып атат дегендей. Көп эле ырлар ушинтип 10го чыкпай дагы калат негизичи. Ооба да, билесиз го. Жашабай калат. Анан кийин ошол чыгарманы канча убакытта жаздыңыз эле? Сөзү ону кимге таандык эле? Сөзү Түмен Байбайсаков таандык атабызга. Улуу акын. Андан кийин ону болсо өзүмө таандык. Аранжировкасын ошо Жолдош Абасов деген жигит идеяны алып чыккан, ушундай жазалай жакшы кайрыктар
ушундай стилде болуш керек деп анан ошол селкиге удалаш эле дагы бир ырыңыз бар эле да. Мажүрү эсимде бирок биринчи чыккан, андан биринчи чыккан себеби эсимде деп ошого чейин бир концерт бергем ошо эсимдин атынан. А бул ырлар болсо ошо Бейтаныш деген ырлар чогуу бир учурда чыккан. Булар аябай мындай бир туугандарсын жазган. Бир жылдагы ырлар да. Сиз билишибизче продюсер менен иштеш баштадыңыз. Мына ушул продюсер менен иштеш баштагандан кийин сиздин чыгармачылыгыңызда чындыгында кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкадыңызбы? Өзгөрүүлөрдөн дагы негизи эле мен өзүм жумушум аябай көп болгон. Жеңилдиктер аябай көп болуп калды азыр. Анын үстүнө азыр замандын талабы, мисалы үчүн ошо башка формада рекламалар башталды да, мисалы үчүн өзүңдү интернет булактарынан бир том анын баарына жетише алчыбыз сөзсүз түрдө ошонун баары жеңилдик болуп жылыш бар десем мен жаңылышпайм. Жакшы, ошо продюсер менен иштешкенге эмне түрткү болду деген. Жана жумуштун көбүнүн себеби деген ошо мурда мисалы өзүмдүн баягы тарткан арабамда деген тоолтура жумуш бар болчу. Ошону деген тарта албай калдым. Анан сөзсүз түрдө мисалы үй бүлөгө да көңүл буруш керек, балдарга да көңүл буруш керек. Ошонун баарына мүмкүнчүлүктөр түзүлө баштады, азыр жакшы шарт. Ал эми келечекте сизден дагы кандай пландарды, кандай жакшы жаңылыктарды күтсөк болот? Буюрса быйыл 15 жылдык даталуу бир чоң концерт жасайбыз. Жана ошондой эле ушу мен азыр ниет кылып атабыз. Ушу мен өзүмдүн мен ырларымды ырдаган, обончу катары ырдагандагы ушу ырларымды китеп катары чыгарып, ошо ар бир ырдаган инсан ырчы менен жана ошондой эле ошол жаңы альбом жана ошолордун эң башкысы отчеттук чоң концерт, 15 жылдык концертке даярданып атабыз буюрса. Күтөбүз анда, буюрса. Азыр анда сиз менен коштошпойбуз. Сизден ушу Селки аттуу чыгарманы жандуу үн менен аткарууңузда сизден сураналы. Урматтуу достор, сиздер которулбаңыздар. Бир нече көзөрмөндөн кийин жолугушабыз. Көрүшөбүз. Көңүлүм түштү, көргөнүнчен быжек калпыз түшпү. Көзүңдүн оту жүрөктү өрттү, кыйноого салды кетирди үчтү. Дилиме дили окшогон селки, дилиме дили окшогон селки. Дарды саройго кабылып калдым, датымды угуп телмиртпей келчи, датымды угуп телмиртпей келчи. Жүрөккө жүрөк табылсын селки, жүрөккө жүрөк жалынсын селки. Жарашкан бойлор, ширешкен ойлор, жылдыздан мончок тагынсын селки. Махаббат багын кошолу бирге, махаббат таңыны тосолу бирге. Сүйүүнүн сырын, ашыктык ырын, сайрасын булбул үй ачылган гүлгө. Окустан көрүп көңүлүм түштү, көргөнүнчен быжек калпыз түшпү. Көзүңдүн оту жүрөктү өрттү, кыйноого салды кетирди үчтү. Кыйноого салды кетирди үчтү. Жүрөккө жүрөк табылсын селки, жүрөккө жүрөк жалынсын селки. Жанашкан бойлор, ширешкен ойлор, жылдыздан мончок тагынсын селки. Окшогон селки, нурума нуру, окшогон селки. Экөөбүз
birge çeçeli sırdı Edildi boylap ertelip geçti Cürük tavısın selkin Cürük hicalısın selkin Can aşkan boylap şireşken oylap Yıldızdan mı çok dağılsın selkin La 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 lay lo la 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 lay lo La 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 lay lo la 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 lay Браво, кол чабуулар болсун. Мына ушул Селки аттуу чыгарманын клибинин бүгүн туулган күнү, туура 10 жыл мурун ушул күнү тартылып өткөн. Куттуктайбыз дагы бир жолу, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат сизге, терең ыраазычылык, дагы да болсо жакшы жаңылыктар менен күтүп алууга даярбыз. Аябай бийледик, саны бийледик. Экранын артында туруп алып бардыгыңыздар да бийледиңиздер деген ишеничтебиз, урматтуу достор. Биздин программабыз ушу менен соңуна келип жетүүдө. Кечээкү конокторубуз келип, бизге ушундай жакшы белектерин калтырып кеткен ал сумка менен кур болчу мырзаларга арналган. Андыктан бардыңыздар Facebooktагы таңкы 5 деген баракчага бардыңыздар, жазылыңыздар, кошулуңуздар, дос болуңуздар жана активдүү дос болсоңуздар сиздерге ошолорду ыйгарабыз. Андан сырткары дагы көптөгөн белектер бар. Алардын бири Жанат аксессуарыстан мына ушундай азыркы күнү замандын талабына жараша тюрбандарга ээ болсоңуз болот. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, кимде-ким Facebook социалдык тармагынан активдүү көрсөтө алса, анда албетте балким Жанат аксессуарist, балким кечээ күнү биз көрсөткөн ушул булгарыдан жасалган сумкага ээ болуп калышыңыз толук ыктымал. Андыктан чамдаңыздар, азыркы мүнөттөн баштап телефонду колго алып Facebook социалдык тармагына кириңиздер деп чакырабыз. Мына ушуну менен биздин программабыз дагы соңуна келип жетти. Биздин өтүп кеткен эфирлерди TSKG сайтынан көрүңүздөр, Facebook социалдык тармагынан бизге кат жөнөтүңүздөр. Биз сиздер менен ар дайым биргебиз. Биз сиздерди сүйөбүз. Сиздер үчүн кызматта Каншай Рыспекова, Османбеков болдук. Буюрса сиздер менен дүйшөмбү күнү көрүшөбүз. Ага чейин алдыда дем алыш күнүңүздөр сиздер каалаган деңгээлде өтсүн. Бардыгыңыздарга жакшы дем алыш күндөрүн каалайбыз. Көрүшкөнчө. Аман туруңуздар.